Масалиев көчөсүнүн чоң көпүрөдөн баштап Монуев көчөсүнүн кесилишине чейинки аймагынан унаанын жол эрежесин бузган бузбаганын байкаш кыйын. Карама каршы багыттарда болуп турган эки сызыктын жоктугунан айдоочулар каршылаш багытка чыгып кеткенин билбей калышат. Мындан улам бул аймакта жол кырсыгы көп кездешет. Ал эми кырсыкка ким күнөөлүү экени да талаш жаратат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде жолду ажыратуучу эки сызыкча такыр эле көрүнбөйт. Бунун айынан майы кызматкерлери менен айдоочулардын ортосунда талаш тартыш суроолор көп жерде кездешет. Сызыкчанын жоктугу адам өмүрүнө коркунуч жаратат. Эрежени бузган айдоочулардын айынан Ош шаарында эле 2015-жылдан тарта ушул убакытка чейин 12 киши бул жашоо менен кайтыш болгон. Эки сызыктын эми коопсуздукту жаратат. Мына эми сызыкчалар уже өчүп калган. Өчүп кеткенине байланыштуу шаарда анысында движение көп, машиналар көп. Ошон үчүн көп машиналар мына биринен бири өтүп, аркы бет маңдай немеге встречный өтүп кетип атышат да. Если мына немелерди өз немесин убагында сызып турса, сызыкчаларды. Ошо сыйлар неме болот да, эреженин көбүн болот. Кээ бирлер баягы кетип аткан водительдер эми сызыкча өчүп калган үчүн байкабайт да, баары жолун уже кетип аткан машинанын ичинде уже байкабай калат. Ага чейин азыр биз аны пландаштырып атабыз. Жолду бөлө турган парапеттерге азыр бүгүнкү күндө план түзүлгөн. Ал жерде эгерде акча каражат табылып калса, биз анын дагы маселесин чечебиз. Краска менен, красканы биз майрамда жасаганда краскалардын эмеси өчүп баратканы бул асфальттын эскилиги да. Канчалык биз красканы краскалаган чакта дагы эски асфальттын үстүндөгү краска бат эле өчүп кетет да. Негизинен жол сызыктары жылына 2 рет жаңыланат. Жазында жана күз айларында. Адистердин айтымында быйылкы жылдын эсебинен сызыкчалар жаңыланган. Ал эми экинчиси август айында жаңыланат. Ага чейин айдоочулар айрым учурларда жол эрежесин бузуп айдап турганга мажбур. Арген Камалдинов, Нуржигит Чолпонбаев, Башат.